Аллах Таалам айтты: "Ва яумал қиямати таралладина казабу алаллахи вужухухум мусвадда". Зумар сүрөсү 60 аятта Алла Таалам айтат: "Кыямат күнүндө Аллахка жалган айткандарды көрөсүң, алардын жүздөрү капкара" деп. Бул аятка тафсир берип Хасан алым айтат: "Хумулладина якулун", бул адамдар, ушул адамдар инши'на фаална ши'на лам нафал, биз кааласак кылабыз, каалабасак кылбайбыз дегендер. Ибн Джаузи рахимахулла тафсиринде айтат: "Вакат захаба таифату минал улама", кээ-бир топ алымдар айтышкан, Аллахка жана Аллахтын элчисине жалган айтуу, бул жалган айтуу менен динден чыгып кетет. Эч шек күмөнсүз Аллахка жана Аллахтын элчисине жалган айтып, арамды адал деш, адалды арам деш, бул ачык айкын капырчылык. Алымдар айтат, экиге бөлүнөт. Эгер адам билип туруп, атайлап туруп калп айта турган болсо, мындайча айтканда, ал баш оорубайт. Адалды деле арам деп салат, арамды деле адал деп салат. Мындай адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артына, дин артына жалган айтуудан эч нерсе тоспойт. Мындай адамдар ижма улама менен бүт алымдар айтат, бул динден ыргыйт дейт. Атайлап айткан болсо. Жогоруда келгендей, андай адам арамды адал дей берет, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан токуп жалган айта берет. Ал эми атайлап калп айтып, бирок аны адалды арам деп, арамды адал деп атайлап, ал чоң күнөөлөрдөн болот дейт. Чоң күнөөлөрдөн болот. Атайлап калп айтат, бирок адалды арам, арамды адал дебейт, чоң күнөөлөрдөн болот. Бул коркунучтуу нерсе. Юнус сүрөсүнүн 68-69 аятында Алла Таалам айтат: "Атакулуна алаллахи ма ла та'ламун", силер Аллах жөнүндө билбей эле айта бересиңерби? "Кул инналлазина яфтаруна алаллахил казиба ла юфлихун". Айткын ей Мухаммад, Аллахка токуп бир нерселерди айткандар, Аллахка калп айтып айткандар, жалганды айткандар, ла юфлихун, алар кутулбайт дейт. Нахл сүрөсүнүн 116 аятында айтат: "Ва ла тaqulu лима тасифу алсинатукум al-kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib innalladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun". Тилиңер менен өзүңөр ойлоп чыгарган сөздөрдү Аллахка оодарып, жала жабып, бул адал, бул арам деп сүйлөй бербегиле дейт Алла. Албетте Аллахка жала жапкандар тозоктон кутулбайт. Ошон үчүн туугандар, бул болот, бул болбойт, бул арам, бул адал деп эле тактабай эле, билбей эле сүйлөөрдөн абайлаш керек. Бул шарият, бул мындай, бул тигиндей, тилиңер менен чыгарып сүйлөй бербегиле Аллахка оодарып дейт. Бул шарият деп коюп. Себеби ошол сиздин жөнөкөй тилиңизден сүйлөп койгон артынан бир адамга ал өкүм болот. Бир адам аны адал дейт, бир адам аны арам дейт. Араф сүрөсүнүн 37 аятында айтат: "Фаман адламу мимман ифтара алаллахи кадиба ау кадзаба би аяти". Аллахка жалган айткандан дагы, анын аяттарына жалганга чыгаргандан дагы мындай зулум кылган адам барбы дейт. Эң чоң күнөөлөрдөн.